байланыш келе берет да, менде мезгил жок, саат деген жок. Анан ошо ойлонсом эле байланыш келет, түндүрдө. Эгер Кудай бул жер жашоосуна түшпөсөчү, Кытайды кийбейт эле адамдар. Мындай элестеткилечи. Мындай карасаң, Кытайды кийбейт. Ал майда түйүшкө жаралган адамдар. Ал химия, канализациядагы суюктуктанбы, иштен чыккан заңданбы май жасап атпайбы түсүп алып, ошондон спирт жасап атпайбы. Акырыбыз андай кылбайт дейм. Ошо сыяктуу улуу кыргыздан тандап, улуу тоодон ошо бир тандап, өстүрүп, ар жактан даярдап, келип анан кийип. Анан ошо кинолорду күндө бир серия көрүп коем, балдарга көчүртүп алып. Анан ошондо кара күч менен башкарып атат. Анан мени эмне кылып башкарам деп касиет менен башкарып коет. Ошо астыма адамзат келгиче улуу күчтөр уюштурат, уюшпаса уруштурат. Негизи тегинкиси тегиздейт, жомоктоштурат деген билдирүүлөр бар. Күндө ошо дүйнөдөгү жаңылыктарды окуп, анан арбайлар ошондой кызмат кылып атат деп, отчетун көрүп атам деп коем да. Анан ошо дүйнөнүн чаңын пендечиликтин жарыгын өчүрүп дейт мындай. Кутун учуруп, чаңын асманга сапырып, адамзатты кош тепкен кекиликтей ошо астыбызга уруштуп түшүрүп. Мына ошондой болуп атат дүйнөдөчү. Анан мен кечээ ошо жерде аябай кубандык. Мына мени Кудай кийип алган. Мен эч пендечи оюм жок. Ишим менен да ишим жок. Эшиктеги кадимки бизнес. Улуу кызым чоңоюп калган, юрист. Ошондой жаратат экен да. Ошо бир кол бутумду ошо бошотуп койду. Анан калганын кечээ тапшырып койгон. Анан оюм ошо асман, жер, алам, улуу күчтөр, дүйнө, адамзат бассам, турсам эле кадимки эле бир жоопкер адамдай эле. Анан кечээ ойлондум. Ошо Кудай энергиясы менен көрдүңүзбү? Жана периште кийип алгандыктан жазып атпайбы? Периште кийбейди бир адамды. Ата жолуна барсаң деле ак кууну кийип туруп пата чыгарып атпайбы? Мана сатан энергиясы кийип паника эне. Ошол сыяктуу да чоң алам дегенде эле Кудай дегенде эле бир энергия экенде бир адамды кийип алат экен. Анан ушул жерде чын эле мен жаңы Кудаймынбы деп анан ойлоном да. Бир жерден жалган чыгып калбасын деп. Кемчилиги болбосун бир жерден. Анан ошо эски Кудайга канча жыл сыйынгандар келди. Ошо 30 жыл намаз окуган, 25 жыл намаз окуган деп. Анан ушул жерге келип эле айыгып кетти. Жолу ачылып кетти, оорусу коосунан арылды, түшүнүгү бийиктеди. Өлбөстүккө өтүп алды. Жаратуучулуктар иштеп атат, боштондукка чыкты. Анан чын эле эски Кудайдан эчтеке тапкан жок. Мен айттым го, Алла жок, силер айткан ал материя эмес. Көрдө же асманда же отурган. Жок ал. Ал мени кийип алган, мен жаңы Кудаймын деп пресс-конференция өттү. Кудай жок деген мен өлбөй эле Кудайлап жүргөн молдолор өлүп атпайбы, мисалгачы? Чын да. Эгер биз асманда Кудай бар, бара кой, ошо жака сыйын десек, кайра адамды мен бурмалаган болом да. Же Ататек арбайыңа бар, же Масарга бар, же пендече жашай бер десем, мен адамзатты кайра адаштырган болом да. Анан ойлондум да. Бүгүнкү күнгө чейин ошо бирөөлөр бул дин менен Аллага сыйынып жүргөн. Эми Алла жолунда деле 2000 палекетке бөлүнүп кетет экен го, сечениялар. Ошонун баары деле бир оңолгон жок, өскөн жок. Дагы эме башка диндегилер, башка ишенимдегилер эми ошонун баары токтойт экен деп, бир эле ошо Арсланайга сыйынат экен деп. Кадимгидей эле сыйынат экен. Сыйынбай не кылат? Өлбөстүккө өтүп алып атса, эскичилигинен чыгып атса, жаратуучулук иштеп атса, пенде болбой эле периштеге айланып кетсе, анан ушундай бир жаңы заман келет экен.
doğru almışkanda жаңырып турат. Ошо 21-кылымда жаңы doğru келгендиктен eski мыйзамдагы, eski doğrudун мыйзамдары ушу жоюлду деп түшүнүшүбүз керек. Жоюлду, ескирди. Эң биринчиден ушуларды түшүнүш керек. Бул ушул чындыкта да ушинтип эле. Анан бул кылымдын өзү касиеттүү. Бул кылым өзү касиеттүү. Бул кылым өзү энергиялуу. Мурунку доорлор өзү эволюция деп аталса, бул доор өзү энергия деп аталат. Эволюция бүттү болот да, ошондо эволюция. Эволюция деген эмне экен дегенде, ошо бул кичик баланын жашоосуна салыштырып түшүнсөк болот экен жашообузду. Ошо төрөлгөндө балдар тили жок төрөлгөндөй, аң сезими пас төрөлгөндөй, өспүрүм сыяктуу ошол өсүп отуруп, анан кийин өсүүгө жетилип, анан ата болуп, эне болуп, чоң ата болгондой дагы ошону эволюция деп санасак болот. Ошол сыяктуу адамда жаралгандан бери көп кылымдарды, доорлорду, эволюцияларды басып өтүп, анан 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилди делет. Анан ошо адамдын гени жетилгендиктен анан ошо ааламдын ролун аткарып калган атат да, ааламдын ролун. Мисалга, ошо кайра эле бала деле жетилген атанын ролун, кыз деле жетилген эненин ролун аткарып калгандай. Жана тур. Ошо ааламдын ролун адам аткарат. Анан ошондо мурун бир эки дүйнө болгон болсо, азыр эки дүйнө жоюлат дагы, башка эле бир жаңы бир дүйнө пайда болот. Ал кандай дүйнө дегенде, мурун ошо аалам башкарат, же Аллах башкарат, жогорку күчтөр башкарат деп жашап келсек, ал жоюлат. Ал ошолор аалам адамды кийип алып атат. Ата-тег арбайлар адамды кийип алып, энергия адамды кийип алып, аалам жоюлуп, анан пендеги аалам кийип алса, ал башка түшүнүккө өтөт дагы, пендечилик жоюлат. Анан ошол дүйнөдө эле эме түшүнгөндөр үчүн, өскөндөр үчүн, жаңы доорго, алтын доорго өткөндөр үчүн жаңы 3-чү заман башталат. Ошондо мен кече сабактарда мындай деп айтып бердим го. Ошо бирөөнүн түшүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн сөзүнөн сабак ал дегендей, ошол кинодон, ошо исторический кинолордон, жана түрктөрдү тарткан кинолордон, ошо Көсөм Султан дегендин империясында Көсөм Султандын улуу баласы Мурат өлүп атканда, анан ошондо энеси көзгө көрүнөт да, Көсөмчү өзү жаты ошол баягы жаны чыгып чыга албай аткан кезде, анан ошо энеси көзгө көрүнүп, анан үндөрү болуп, ошо жана ажалдан суроо дегендей. Анан ошондо айтып атпайбы? Умирает только твое тело, а в нем находился, который ты, или находишься, который ты, это ты пришел от Вселенной, чтобы управлять миром, строить государство, управлять и так далее. Ошондо мен аябай кубанып, азыркыга чейин ошол аябай санаам тынып ушинтип калдым да, ошол жерлерин көрүп, сөздөрү көп экен.